Шайлангандан кийин алгачкы сөздөрүм али дагы эсимде. Ошондо мен Кыргызстанда баары жакшы болот, бизди жаркын келечек күтүп турат деп айткам. Бул жон гана элди жубатуу же дем берүүчү сөз эмес, бул чын ниетимден берилген убада эле. Өлкөбүздө чыңалган абалды турукташтыруу, мамлекеттүүлүктү сактап калуу жана туруктуу өнүгүүнүн пайдубалын түптөө үчүн бардык мүмкүн болгон аракеттеримди жасайм деп тилеген болчумун. Мен дагы, менин командам дагы убада берүү оңой, ал эми аны аткаруу кыйын экенин эң жакшы түшүнгөнбүз. Бирок Кудай берген Кыргызстаныбыз алсыз болууга акысы жок эле. Менин да күмөн саноого акым жок болчу. Биз муну эң сонун аңдап түшүнүп, өлкө келечеги үчүн башыбызды баталгыга байлаганбыз. Буюрса биз ошол 5 жыл ичинде туруктуу өнүгүүнүн өзөгүн түптөй алдык. Бүгүн мен командам менен артка кылчайып, Кыргызстандын элинин колдоосу менен жогоруда аталган убадабызды аткардык деп сыймыктануу менен айта аламын. Буга конкреттүү жыйынтыктар, ишке ашкан ири долбоорлор, экономикалык көрсөткүчтөр, бекемделген институттар жана кыргыз жарандарынын эртеңки күнгө болгон ишеними менен кайтып келиши күбө боло алат.